Кыргызстанда кумшекердин жана өсүмдүк майынын запасы бир нече айга гана жетет. Бул тууралуу кечээ мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев 100 күн ичинде жасаган иштери тууралуу журналисттерге берген отчетунда айтты. Министрлик азык-түлүк коопсуздугу боюнча кеңешме өткөргөндө кант кайыңды заводунда кумшекердин 26 тонна запасы калганы аныкталган. Токтогазиевдин айтымына караганда өсүмдүк майынын кору 5 айга гана жетет экен. Я отмечу, что 18 000 тонна кумшекер кампаларда жатат. Болжол менен 8 000 тоннасы дыйкандарга таандык. Бул 3 айга гана жетиши мүмкүн. Мындай абалдын келип чыгышына Өзбекстан менен Тажикстанга болгон аткезчилик себепкер. Биз контрабанда менен күрөшүү тууралуу тынымсыз билдирип турдук. Анткени улуттук коопсуздук маселеси коркунучта турат. Бирок бизди угушкан жок. Башка ведомстволор менен улуттук статистикалык комитеттин маалыматтары биздикине дал келген жок. Биз маалыматты альтернативдик жол менен алдык. Кагаз түрүндөгү жазуулар жарандарга азык болуп бербейт. Ошондой эле Токтогазиев азык-түлүктөрдүн коруу боюнча улуттук статистикалык комитет менен министрликтин маалыматтары дал келбейт деп билдирген. Ал эми Статком мурдагы министрдин айткандарын төгүндөйт. Анткени азык-түлүктүн запасы боюнча маалыматтар ай сайын жерлердеги айыл өкмөттөрдөгү экономист статистиктер аркылуу такталып турат. Ар бир айыл өкмөтү чогултат районго, район чогулат областка, область анан республикага чогулат. Минсельхоздун адистери чогулткан маалыматы бул алар жума сайын чогултулат. А статистика именно чогулткан маалыматы бир айга гана чогултулат. Бир эле жолу бир айга чогултулат да. А Минсельхоз маалымат чогултканда ар бир жума сайын чогулат. Ошон үчүн жума сайын чогулган маалымат менен статистиканын бир айда бир жолу чогулган маалыматты экөөнү салыштырган кажети жок. Өкмөткө караштуу мамлекеттик материалдык резервтер фондунун маалыматында өлкөдө азык-түлүктүн кору жетиштүү. Кумшекердин запасы 500 тоннадан ашык. Кампаларда ундун, буудайдын да көлөмү жетиштүү. Ал эми өсүмдүк майы өлкөдө өндүрүлбөгөндүктөн чындыгында тартыштык бар. Бирок мамлекеттик материалдык резерв фонду бул кооптоно турган жагдай эмес экендигин айтат. Анткени чет өлкөлөрдөн тийиштүү көлөмдө өсүмдүк майы алынып келинүүдө. майды утурап келип атышат. Утурап келип сатып атат да бул. Сахар деле ошондой эле болот, сатылат мага. Эгер өтө керек, муктаж болгон вакытта өкмөттүн чечими негизинде мамлекеттик материалдык резервден чыгарылат. Анан биз мынакы пускать этебиз. Чыгарып элди ошо камсыз кылганга аракет кылабыз биз. Резервдики ошондой да бүт мамлекеттерде эле резервдин эмелери бар. Кайсы товар бар экени, кайсы көлөмдө экендери булар баары жакта бул купуя бул сыр. Азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн мамлекет комплекстүү иш алып барышы керек. Айыл чарба тармагы боюнча адис Манас Саматовдун айтымында азык-түлүктүн запасын чогултуп, сактап отура бербей, арзан баадагы сапаттуу тамак аш өндүрүүнү үйрөнүү керек. Болушу мүмкүн, мисалы үчүн ун, кандайдыр кумшекер, белгилүү бир 9 эмес 2-3 ушундай продукцияларга балким мамлекеттик резервде сакташ керектир, бирок бул деле бул негизги максат эмес. Биз жалпы өлкөдө өндүрүлө турган продукциялардын бир жылда канча керектүүсү, ички керектүүлү. Эгер ошолор өстүргөн кишилер барбы? Эгер болсо алардын укуктарын кантип коргошубуз керек? Кантип ошол туруктуу бойдон калыш үчүн кандай чараларды көрүшүбүз керек, алдын алыш керек. Ал эми соңку жылдары дүйнөлүк базарда азык-түлүктүн баасы тездик менен өсүп жатат. Кантка болгон индекстин көлөмү 2020 жылдын декабрь айына салыштырмалуу 8,1% жогорулаган. Кумшекердин баасынын өсүшүнө Европа биримдигиндеги түшүмдүн төмөн болгондугу чоң таасир берген. Андан тышкары чыгыш өлкөлөрүндө да импортко болгон талап жогорулаган. Сүт азыктары 1,6, эт азыгы 1% өскөн. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.